Жаздын жылуу күндөрүнүн биринде махабатка бөлөнгөн эки жаш парктын отургучунда отуруп, бири-бирине суктанып жатышты. Кокусунан алар үстү жагынан кандайдыр бир чымчыктардын сайраган үндөрүн угуп калышты. Сүйүктүм, торгойлордун кандай коо сайрап жатканын угуп жатасыңбы? Укмуш. Бирок булар торгойлор эмес. Булар булбулдар. Кайдагы булбулдар? Булар кадимки эле торгойлор да. Жок, сүйүктүм. Мен эң жакшы билем. Булар булбулдардын дал өзү. Жок, булар торгойлор. Мындай жерде торгойлор гана ырдай алышат да. Мейли сүйүктүм. Эгер сен булардын торгой болушун каалап жатсаң, чындыгында алар булбулдар болсо деле, анда сенин каалаганыңдай болсун. Ошентип макул болууга туура келди. Бул жигиттин ордунда башка жигит болсо, ал деле ушундай кылмакта. Анан алар кайрадан бири-бирине суктанышып, торгойлор жөнүндө да, булбулдар жөнүндө да дегеле бүт дүйнө тууралуу унутуп калышты. Көп өтпөй алар турмуш курушту. Биздин жаштарыбыз 1 жыл бою бактылуу жана ынтымактуу жашашты. Ошентип жыл айланып, үйлөнгөн күндөрү да келип жетти. Бүгүн биздин үйлөнгөнүбүзгө туура 1 жыл болот. Менин сүйүктүүм мага бүгүн бир нерсе белек кылат болуш керек. Аңгыча колуна канаттуу салынган тор көтөрүп, күйөөсү кирип келет. Берекем, 1 жыл мурун парктан куштардын сайраганын укканыбыз эсиңдеби? Кандай сонун торгойлор? Жок, булар торгойлор эмес. Булар булбулдар. Торгойлорго? Бул жолу Берекем, булар баары бир булбул боюнча калат эми. Бирок мен буларды эң сонун билем да. Булар торгойлор. Мен алардын сайраганын бала чагымдан бери угуп келе жатпаймынбы? Алар чымчыктар салынган торду бири-биринин колунан жулуп тартыша башташты. Жок, мен булбул сатып алгам. Демек булар булбулдар. Ой, булар торгойлор. Булбулдар. Торгойлор деп атпаймынбы? Торгойлор. Аялы колундагы торду жерге ырктып жиберет да, ыйлаган бойдон чыгып кетет. Ал эми күйөөсү болсо тордун оозу ачылып калганын жана андан чымчыктардын бырпырап учуп кетишкенин караган боюнча катып калат. Анан ал: мына эми кайдагы булбулдар үчүн? Ошентип булар күткөн майрам оңунан чыкпай калды. Жубайлардын ар бири өз ойлорунда калышты. Кийинки күнү алар достошуп алышты да кайрадан ынтымактуу, эри шаркак жоорулушуп кетишти. Болгону алардын үйлөнгөн күнү келгенде эле жубайлар баягы булбулдар менен торгойлор тууралуу эстешет да кайрадан урушуп кетишет. Эми биздин кармандарыбызга кайрадан кезек берели. Карасаң, үйлөнгөнүбүзгө тез эле 2 жыл толуп калыптыр. Эсиңдеби Берекем? 1 жыл мурун экөөбүз болбогон эле нерсе үчүн урушуп кетпедик беле? Ооба, торгойлор үчүнбү? Албетте эсимде. Ооба, булбулдар үчүн. Акылсыз эле экенбиз, кайдагы бир булбулдар үчүн урушуп. Сен дагы деле адашып жатасың. Алар торгойлор болчу. Жок, алар булбулдар болчу. Макул болуп койсоң деги. Алар эми аябай деле маанилүү эмес го? Ооба, маанилүү эмес дечи. Бирок торгой деген торгой да. Сен дагы деле өзүңдүкүн бербей жатасың. Алар булбулдар болчу. Неге мынча кежирсиң эй? Алар торгойлор болсо торгойлор дейм да. Булбулдар. Торгойлор. Булбулдар дейм. Торгойлор. Жубайлар дагы уруша кетишти. Анан кайра элдешишти. Ар жылы ушул эле көрүнүш. Жылдын 364 күнү ынтымактуу жана бактылуу жашап келишет да, үйлөнгөн күнүнө келгенде эле сөзсүз уруш. Убакыт аларды күткөн жок. Ошентип сүйүктүү аялынын жүзүн бырыш басып, ал эми күйөөсүнүн саамайын акаралап таянганы таяк. Алардын мамилесин эми карап көрөлүчү. Эсимдеби абашка. Качандыр бир убакта жап-жаш болуп, ушул паркты аралап, сейилдеп жүрчү элек, Жаш кезекте ушул паркта сейилдеп жүрчү элек деп жатам. Эсимдемей анан. Дагы бул жерде баягы бул чымчыктар сайрап жатпады беле? Ал да эстедиңби? Тиги чымчыктар. Ооба, чымчыктар болчалар. Мына эми гана алар бир ойго келишип, бири-бирине ийкемдүү болгондо үйрөнүшүптүр. Кадырман угарманыбыз, биз алдыңызга жая таштаган бул аңгеменин жыйынтыгын өзүңүзгө жаккандай чыгарсаңыз болот. Ал эми биздин кошумчалай турганыбыз бул: жашоодо бири-бирине ийкемдүү болуу, убакытты ута билүүдө да, адамдарды ута билүүдө да жеңишке жеткирет.
ийкемдүүлүк, башканын ою менен эсептеше билүү адамдагы эң асыл сапаттардын бири десек болот. Бул сапаттар көптөгөн уруш талаштарды кыскартат. Ал ынтымактын, бакыттын, сыйлоонун башаты. Бул сапаттарга ээ болгон адам башкалар үчүн көп учурда бата. Үй бүлөлүк мамиледе маанилүүсү жубайлардын бири-бирине ийкемдүү болуп, бири-биринин ою менен эсептеше билүүсү. Мындай мамиле никедеги жашоону кооздоп, ага ишенимдүүлүк берип, туруктуу гармонияны түзөт. Бири-бири менен эсептеше билген жубайлар жашоодо көп ийгиликтерге жетише алышат. Үй бүлөдө биримдиктин болуусу эң маанилүү. Ал эми биримдик болуш үчүн үй бүлө мүчөлөрү бири-бирине кайрымдуулук көрсөтүп, ийкемдүү болуп, бирөөсү башкасынын ою менен эсептешкенде үйрөнүүсү зарыл. Кудай сөзүндө бири-бириңерге кайрымдуу, боорукер болгула деп айтылат.